Темирлан мырза, ушул элдин мамилеси боюнча сизден да пикир уккум келип атат. Анткени сиз көп өлкөлөрдө, көп элдин арасында болуп келдиңиз. Бул канчалык маанилүү? Чындап эле ошол элдин мамилеси дагы тартабы адамды ошол жака? Албетте, турист эң биринчиден өзүнүн коопсуздугун ойлойт да. Бара турган өлкөсүндө мен канчалык жаман көңүл ачканы барат, көргөнү барат, эс алганы барат да. Ана мени кандай ошол жерде жагдай күтүп турат деп аябай кооптондурат. Эң биринчи биз чек арадан кирип атканда паспорту текшерип аткан жерден баштап, кайра чыгып кеткенге чейин ошонун жакшы маанайда жүргөнүнө шарт түзүлүш керек да. Бул эми муну баягы мамлекет аябай контролдоп деле шарт түзө албаса керек. Бул өзүбүздүн элибиздин адаты болуп калыш керек да. Кантип ошол нерсени калыптандырсак болот? Эми биз меймандос элбиз деп мактанабыз да дайыма эле. Ооба, бирок канчалык көрсөтө алып атабыз ошол нерсени? Ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүп дегендей иш алып барыш. Мамлекет ошол багытта иш алып барса болот деп ойлойм да. Башка мамлекеттерде атайын ошентип жасалабы же чындап эле мындай элдин арасынан өзү эле элдин ошондой калыптанган нерсе? Башка мамлекеттер эми туристтин аябай мамлекет эмес, элдин өзүнө дагы аябай көп каражат алып келип атканын билет башка мамлекеттер. Себеби дегенде, мисалы, ар бир турист келсе Кыргызстанга, жок 2 күнгө келсе, 3 күнгө келсе деле, жок дегенде $1000 таштап кетет да, гостиницага берет, ресторанга берет, кафеге берет, музейлерге берет деп отуруп $1000 таштап кетет да. Бул аябай ошону элге туура түшүндүрүү иштери жүрсө, балким өзгөрөбүз. Баягы кыргыз элинде макал бар да, пут кирген үйгө кут кирет деп. Демек, туризмде так ошол нерсе да. Биз канчалык көп турист алып келсек, турист бизге акчасын таштап, берекетин таштап аракет этет. Ошон үчүн мамлекет дагы, жеке тармак дагы биргеликте бул иштерди ишке ашырыш керек.